Өлкө жарандары тартып жөнөткөн фото жана видео материалдардын ичинен эң эле кызык делип тандалып алынган материалдардын түрмөгү менен түз эфирде элдик репортер Долбоора. Студияда мен Мерим Сырдыбаева, саламатсыздарбы? Нарын облусунда өлгөн мал менен күнүмдүк тиричиликтен чыккан таштандынын бир таштанды талаасында жатышы көнүмүш көрүнүш окшойт. Кочкор районунун жашоочусу тартып жөнөткөн видеого көз чаптыра турган болсок, Орто Токой суу сактагычынын жанында орун алган таштанды талаасында тоодой болуп үйүлгөн малдын шыйрактары, уй жылкы жандыктарынын өлүктөрүнүн жатканын көрүү мүмкүн. Автордун айтымында таштанды талаасы тиешелүү адистер тарабынан жабылган, бирок эч кандай көзөмөлдүн жоктугунан каалагандар келип, каалаганын ыргытып кете берет. Орто Токой суу сактагычы. Мына картошка. Кочкордун картошкалары мына ушинтип өлдү. Минсолхоз окумуш иштедик. Элдерге эме төктүк деп атат мына. Шарт түздүк деп. Элдин картошкасы монтип мына мусорго төгүлдү. Мына боорекиле кенедей жерде мына. Минсолхоз мына өлгөн уйлар жатат, анализи чыкпайт мына. Бул жерде эле 3-4 уй жатат. Эмне болуп өлгөнүн текшерген. Эмне болуп өлгөнүн эч ким билбейт. Мына. Мына карачы, картошка өлдү. Мына Тойбос деген колбасныйдын шыйрактары мына монтип ачык эле жеңге монтип төгүп алып мына кетип калышат. Колбасныйдын шыйрактары муну көмүп сасыганын карагылачы мына. Могу жерде тери жатат. Тиянда картошка. Тигинде уйдун өлүгү жатат. Мына мусор эч убакта каралбайт мына. Токмок шаарынын жашоочусу шаардагы кичи райондордо тазалык маселеси аксап жатат деп кайрылган шаар тургунунун айтымында, мына бул таштанды таштоочу жай 1,5 айдан бери такыр тазалана элек. Таштанды таштоочу чакалар эбак эле толуп калган, тоодой болуп үйүлүп жолго чейин чубалжып жаткан таштанды азыр бүтүндөй районду каптаганы калды деп автор тынчсызданууда. Анын айтымында чыгарылбай жаткан таштандыны ит мышык тытмалаган аз келгенсип, катуу шамал болгондо желим баштыктар асманга чейин учуп, бактарга илинип жалбырап турат. Авторду шаардык мэрияны тазалык маселесине көңүл буруусун өтүнүүдө. Мынакей бул Токмок шаарынын Күнчыгыш району таандык Ленина көчөсүндөгү үйлөрдүн жанындагы таштанды таштоочу жер. Бул жерде мына 1,5 айдан бери таштандылар жыйналбай, таштанды салган чилектин баардыгы толуп, сыртына ашып, мына шамал менен кошо үйлөрдүн айланасын бүт баардыгы булганыч болуп үйлөр жака учуп атат. Айланасын бүт карасаңыздар, шамал менен бүт тарап, айланасы бүт пакетке булганыч таштандыларга бүт баардыгына толгон. Бул боюнча Токмок шаарынын мэриясы же болбосо тиешелүү органдар эч кандай чара көрүлбөй эле жыл сайын жай мезгилинде ушундай абалга кептелүүдө. Өзүңүздөр билгендей, жай мезгилинде бул өтө таштандылар сасык жытты чыгарып, айланада жашаган элге жана ошондой эле кичинекей ойноп жүргөн балдарга кандай таасир тийгизерин билесиңер. Же болбосо бул жугуштуу оорулардын жана ошондой эле дагы башка кесепеттердин булагы болуп саналарын баарыбызга маалым. Ал эми Ордо калаадагы номер 3 балдар ооруканасында тазалык маселеси курч деп Медина Токтакунова аттуу шаар тургуну видео тартып бөлүшкөн. Ага көз чаптыра турган болсок, оорукананын коридорлорунда курт-кумурскалар кадимкидей эле жүрмүлөп жүргөнүн көрсө болот. Оорукананын дээрлик бардык бөлмөлөрүндө, ашканада ушундай кейиштүү көрүнүш экенин айткан бейтап оорукананы таракан бастырбай тазалыкка көңүл бурушса болмок деп ачууланган. Автор бул көрүнүшкө карата ыкчам чара көрүүнү өтүнгөн. Ужас. Это был ужас, Кен.
жігітке не öyle. O yemeği çünkü bu iriler bir gitti. Sabah koyup gittik şimdi. Temizliğimiz tüm de iki üç çocuk. Ысык Көл облусунун Ак Суу районунун Каракол шаарчасынын жашоочулары кышы жай дебей көк түтүн менен дем алууга аргасыз деп нааразы. Тасмасы менен бөлүшкөн тургундун айтымында шаардагы сүт заводдон күндө кечкиси мына ушундай түтүн чыгып абага тарайт. Дем алууга мүмкүн болбой калды деп көйгөй айткан автор жашоочулардын саламаттыгы жабыркап жатат деп тынчсызданган. Ал зыяндуу заттардын абалга тарабашы үчүн мештерге фильтр орнотуп, завод экологиялык нормаларды сактаса жакшы болмок. Каракол шаарында мурунку мол заводдун ордунда ошондон чыккан түтүн. Бул күндө кечкисин ушундай түтүн чыгат. Мунун фильтр коебу же токтотобу? Бул биякта биздин да элдин убалы бар да. Ушундан дем алып атабыз. Билеттеги Ысык обласу Ак Суу мынакей карачы мына. Могу түтүн эмне? Баягы орусча айтканда бой в Крыму, все дыму дегендей. Дем алууга мүмкүн болбой калды. Жайыгыш менен. Апа, пожарга неме көрүнүп? Мынакей карачы мына эмне жагат булар? Атбашы районундагы Ташрабат Кербен сарайы бир гана кыргызстандыктарды гана эмес, океандын ары жагынан келген туристтерди дагы өзүнө тарткан тарыхый жайлардын бири. Учурда тоо койнунда жайгашкан сарайдын айланасы көк шиберге бөлөнүп, боз үйлөр тегилип, туристтик сезон кызый баштаган маал. Көздүн жоосун алган мындай кооз жайда тилекке каршы көңүл иренжиткен көрүнүштөр дагы жок эмес. Тасмасы менен бөлүшкөн автор Кербен сарайда туристтер үчүн эч кандай шарттар түзүлгөн эмес дейт. Айыл өкмөт башкасын айтпаганда 2 жылдан бери ажааткана куралбай койду деп автор ачууланган. Мына бул Ташрабат Кербен сарайы. Туристтик сезон башталды. Турист тосконнор уже боз үйлөрүн тигип, турист тосуп баштады. Атбаш районундагы Ташрабат Кербен сарайы. Бул айыл өкмөтүнүн койгон дааратканасы. Мындай айтканда түз эле жерге да коюп коюптур. Апендинин алачыгында кылып жагын таш менен тиреп коюптур. Эшиги бул кайсы ягыныкы экени белгисиз. Тияктын эшигин, тияктын капталы жоктугуна байланыштуу бияка кайрып келип жаап алып отурушат экен. Мына биздин даараткананын кебетеси. Ушундай дааратканалардын айынан келген туристтер мына мындай агым сууларга саара ушатып, мурдагы жылы интернетке чыгарып бир топ чыр-чатак болгон. Ошондо тапшырма берилген. Ташрабат Кербен сарайынын жанына жана кире беришке 2 жерге даараткана коюу боюнча жылына 200 000 сомдон ашык акча түшүп турат. Бул жерге рекламалык шиттерде илинмек, тарыхый музей эстелик жөнүндө маалыматтар, кирүү билети жөнүндө бул 2017 жылы берилген тапшырмалар болчу.
Эми кезек элдик Демилге рубрикасында бул ирет жагымдуу жаңылык Жалал Абад облусунун Алабука айылынан келди. Анда айтылгандай, айылдагы Төрөгелди Балтагулов атындагы орто мектепте мындан 10 жыл мурун окуп кеткен бүтүрүүчүлөр дагы үлгүлүү иши менен айырмаланышкан. Алар майрамдык шаан чөкөт уюштуруп, көңүл ачкандын ордуна бир кезде өздөрү билим алган мектебинин терезелерин алмаштырып, мектептин кире беришиндеги эскилиги жеткен тепкичти мындай кылып жаңыртып беришкен. Бул иштерге жалпысынан демилгечилер 1 миллион сомдон ашык акча каражатын сарптаган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер коомдук биринчи каналдын көрүүчүлөрү тартып жөнөткөн фото жана видео материалдардын түрмөгү менен тааныштыңыздар. Биз бул маселелерди көрсөтүп эле тим болбой, тиешелүү органдарга чалып, көйгөйдү чечүү жолдорундагы сурап билүүгө аракет кылабыз. Мен сиздер менен кайрадан эфир аркылуу саат 16:30 жолугам. Андыктан биз менен бирге болуңуздар.